Каналда биринчи рет болуп жатсаңыздар, подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Мамлекеттин тынчтыгы бүгүнкү бардык нерседен эң бийик нерсе. Тынчтык сөзсүз мамлекет үчүн керек. Бирок ушул эле учурда Жогорку Кеңештин депутаттары, анан кийин укук коргоо органдары мыйзам талаасына түшүү үчүн катуу чоң аракеттер жасады. Анын артынан биздин ошол мындайча айтканда өзүнүн кызматтык учурунда ушул курман болгон Улан Ниязбековду ушулардын кайрылуу болсун, жакындарына көңүл айтабыз. Ошондой эле ошол жерде жаратылган Чүй областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчисине, жалпы жаратылгандарга тезирээк айыгып кетишине биз Кудайдан тилеп кетебиз. Мына эртең бүрсүгүн Кудай буюрса курман айт майрамы болуп атат. Баарыбыз ушул тынчтыкты бири-бирибизге ушул каалап, мыйзам талаасына түшүүгө аракет кылышыбыз керек да. Курманжандатка деген энебиздин эң бийиктиги бул улуттун, мамлекеттин тынчтыгы үчүн, адамдардын ушул курмандыкка чалынып кетпеш үчүн өзү 9 ай көтөрүп 2 жыл эмизген баласыны курмандыкка чалды. Биз мамлекеттин тынчтыгын эгерде ойлосок, ушул күбө катары ушул Алмашат Шенич Атамбаев келип өзүнүн көргөзмөсүн берип кое турган болсо, бул окуя болмок эмес. Ошондуктан мен бардык тарапты ынтымакка чакырам. Биз Жогорку Кеңеш, ошондой эле жалпы бийлик бутактары, укук коргоо органдары мыйзам талаасына түшүүбүз керек. Мамлекетте өтө оор кырдаал жаралып калып атат. Ошондуктан бул нерсе менен ойнобошубуз керек.